Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды угаласыздар. 30 октябрь. Кыргыз Борбордук аткаруу комитетинин азыркы Ош жана Жалал-Абад кантондорун бириктирип, бир округ уюштуруу жана райондордо ирилешкен айылдык кеңештери түзүү жөнүндө сессиясынын токтомунун долбоорун иштеп чыгып, Шубриков менен макулдаштым. Бериленге райондорго иштерди бөлүштүрүүнү, мамлекеттик соода менен айыл чарба кооперацияларына мал союучу жайларды аны даярдоону тапшырдым. 31 октябрь. Саат 6-дан баштап обкомдун бюросунун кеңешмесине катыштым. Көп маанилүү маселелер козголду. Эң кызыктуусу Блужевдин колхоз курулушу жөнүндөгү билдирүүсү болду. Анда дагы улуттук сектордун кызыкчылыктарын басмырлоо бар экен. Мындай улуу державалык шовинизм жөнүндө Шубриковго айттым. Сессияда округду уюштуруу жөнүндө кыскача сөз сүйлөдүм. Ноябрь бейшемби. Мага Кыргызстан деген басылган брошюранын экземплярын алып келишти. Мен канчалык аны даңазалуу кылайын десем дагы каалагандай болбой калыптыр. Менде кандайдыр бир оңунан чыкпаган орусча ой жүгүртүү калыптанып калгансыйт. Ал брошюрада байкалып турат. Бул адаттан сөзсүз кутулуш керек. Эсенаманов менен сүйлөштүм. Андан коңур ис уруп тургансыйт. Теорияны жаттап алган, а иш жүзүндө саясатчы эместей. Башынан тырмагына чейин накта улутчул. Темир жол тарамы боюнча сүйлөштүк. Экономика мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө Малевский техникалык шарттарын Буткевич билдирди. Экөө тең жеткен митайымдар. Буткевич мамлекеттик жана жергиликтүү кызыкчылыктарга караганда кара жанынын камын көп ойлойт. Хаджахан келип, анын Москвага баруусун тездетүүнү суранды. Эл ушунчалык митаан болуп кетти, өздөрүнүн кызыкчылыктарын улуттуку менен байланыштырышат. Ар бир күнү бир жаңылык. Эрлик мага өкүлчүлүктөгү орунга жергиликтүү парт уюмдун адамы баргандыгын жана эмдин иши аларга жакпай турганын Якупбаев айтты деди. Мен эмдин өкүлчүлүктө иштешин жана Кыргызстан кол үзбөшүн ушунчалык кааладым эле. Бул азырынча андай болбой жатат. Ошондуктан кыжырланып жүрөм. Жол болбойт деген ушул. Бирок мен анын өкүлчүлүктө иштешине сөзсүз жетишем. Бул менин чечкиндүү чечимим. Бирок бирдеме чыгабы? Мезгил өткөн сайын мен өзүмдүн жалгыздыгымды сезүүдөмүн. Мага жолдош, дос, ишеничтүү жардамчы керек. Андай адам жалгыз гана эм. Мен турмушта эмдей чынчыл, ак ниет адамды көрө элекмин. Эртең жакынкы бир айылга ат минип барайын деп турам. Эртең мененден баштап Ленинди окудум. Анын ошол жылдардагы Троцкийге каршы жазгандары кызыктырды. Мына накта Ленин. Каршылашы менен кайра тартпас кармашта дагы ал анын жакшы жактарын дагы жашырбайт. Азыр ушундайбы? Жок. Азыркы партиялык жетекчилерге Лениндик акылдуулук, ченемсиз көрөгөчтүк гана эмес, каршылаштары менен таза кармаша билүү дагы жетишпейт. Бул кемчилик партиянын ички иригендигинин жемиши. Саат 11-де ат минип шаардын сыртына чыктым. Мамлекеттик атканада жана ипподромдо болдум. Болгону 3 сааттай жүрдүм. Бирок ушул 3 саатта эң мыкты эл аралык вагондо 3 күн жүргөндөн артык эс алдым. Москвага 10-нда эмес, 8-inde барайын деп чечтим. Ноябрь.
Демейдегидей эле жумуш капысынан Токмок темир жол тарамынын курулушун токтото турууга СНК чечим кабыл алгандыгы жөнүндө телеграмма келди. Рыковдун жана Сталиндин намынан нааразылык билдирип телеграмма жөнөттүм. Мындан жыйынтык чыгабы белгисиз. Утулган сыяктанам. Эң жаман. Күн бою бул кокустук эмеспи деп өзүмдөн сурай бердим. Жок, артта калган республиканын терисин тескери сыйыргандын жолун табышкандай. Өкүлчүлүк дагы, Якупбаев дагы уктап алышкан. Якупбаевга мынчалык жиним келгени эсимде жок. Бирөөлөрдү чабыштырууга, антисемитизмди таратууга анын акылы жетет. А ишти аткарууга келгенде кош көңүл. Москвага барганда борбордук комитеттен курулушту баштоого чечим чыгартууга жетишишим керек. Ишим оңунан чыкса жакшы, чыкпаса жаман эле болот. Кечинде активдин жыйналышына катыштым. Идеологиялык фронт жөнүндө Володя доклад жасады. Сөз жүзүндө баардык жерде баары жакшы, иш жүзүндө тескерисинче. Доклад анча жаман деле эмес, бирок жыйынтык жок. Жарыш сөзгө чыгып, Лениндин элдин эзген улуттардын ошол элдин ишин эзип келгендердин коммунисттерин оңдоо керектиги жөнүндөгү айтканын эстерине салдым. Төртүнчү ноябрь. Түнкү саат 1-де Муса менен Раисага кат жаздым. Азыр 1:30, чарчадым. Күндөлүк жазууга көңүл келбейт. Гезит окуйун десем, дарманым жок. Бешинчи ноябрь. Эрте мененки саат 9-да дан комиссиясынын кеңешмеси болуп, саат 12:45-ке чейин созулду. Эгин тапшыруучуларды өнөр жай товарлар менен камсыз кылуу өтө начар. Өзгөчө Кара Кол, Талас кантондорунда. Айыл чарба кооперациясы иш алып бара албай жатышат. Эми эгин даярдоону 60%ке аткарсак дагы жакшы болор эле. Биздин иштөө системабыз эң начар. Бүтпөгөн чогулуштар, а иш жок. Канча комиссияга катышарымды санап көрдүм. Көрсө 8 экен. Анан дагы баарына сөзсүз катышышым керек. Комиссиялардын кеңешмесин үзбөй өткөрүп туруш үчүн жума жетпейт. Ушул кантип болсун? Бирөөлөрү үлгүрбөй жатса, бирөөлөрү такыр иштебейт. Янгулатов келип Өзбекстанга кетерин айтты. 4 тарабын кыбыла. Мен адамдарга баа берүүдө көп жаңылчу эмес элем, бирок ушул адамдан жаңылыптырмын. Мен аны биздин киши деп жүрүпмүн, көрсө ал биздики эмес экен. Саат 8-де Айыл чарба банкынын кеңешмесин өткөрүүнү белгиледим. Совет аркылуу кредиттик пландарды өзүм өткөрөйүн дедим. Антпесем баягы эле эски ыр жаңы чагырды алчудай. Ушуга байланыштуу 7-синде Москвага кетип жаткан редказопту жибербей алып калдым. Мага эртең октябрдын 11 жылдыгына карата доклад жасоону тапшырышты. Көңүлүм жок эле, бирок аргасыз кылышты. Даярдандым. Кыргызстандын 11 жылда кандай өсүштөргө жетишкендиктери жөнүндө баардык документтерди окуп чыктым. Докладдын конспектисин анча жакшы түзө алган жок окшойм. Эгерде эм бул жерде болсо кандай жакшы болор эле, ал жардам берет эле. Жакшы эле болсо экен дейм, бирок өзүмө ишенич аз. Кандай болсо дал ошондой айтам. Якупбаев өкүлчүлүккө жетекчи болуп кала берип, окууну улантам деп телеграмма жөнөтүптүр. Шубриковго мындан эч нерсе чыкпайт деп айттым. Окуусу келсе, анысын дагы токтоттуруп райондук кызматка жөнөтүү керек дедим. Ал макул болду. Бул анын Москвадагы начар ишинин жемиши болсун. Алтынчы ноябрь. Иш күн кандайдыр кызыктай башталды. Янгулатов келип кетпей тургандыгын билдирди. Мейли иштей берсин. Андан жаман кишилер дагы бар. Мага дал ушул адамдан жаңылгандыгым абдан оор тийди. Иштиктүү, билимдүү, бирок биздин киши эмес. Дунаевке дан комиссиясынын кеңешмесин өткөрүүнү тездетип, иштин аткарылышын текшерүүнү тапшырдым. Павловка Янгулатовду Кыргыз айыл кеңеш башкармасынын мүчөлүгүнө өткөрүп, мал чарба секциясынын жетекчилигине дайындоо керек экендигин айттым.
Докладымдын конспектисин карадым, бирок оңдоого же кайра түзүүгө моюнум жар бербеди. Аудиторияда энелер жана балдар, сүйлөгүм келбеди, бирок аргасыз сүйлөдүм. Доклад 45 мүнөткө жакын болду. Үйгө түнкү саат 11лерде келдим, чарчадым. Бул саптарды кыйналып жазып жатам. Жашоо бул тынчы жок деңиз. Жашоо бул бүтпөгөн азап. Чынында эле ушундай. Тамагым ооругансыйт. Көп сүйлөп койгондук окшойт. Жашоо сүргүндөгү түрмө, октябрдын 11 жылдыгы. Аянттан бир троцкистке жолуктум. Ал өзүнүн башчыларына караганда кем акыл. Мындайлардын түбүнө орустун я деген тамгасы жетет. Ага тамашалап биз октябрдын 11 жылдыгын майрамдап жатабыз. А силер 1 жылын деп койдум. Мен аны таарынып калабы дедим эле, таарынган жок. Тескерисинче. Жети касиеттүү сан. 11 жыл мурда бул сандын маанисине баа бермептирмин. А бүгүн 6000 алтында Кызыл трибунада бүткүл дүйнөлүк 7 ноябрь жөнүндө сүйлөп үгүт жүргүздүм. 1917 жылы келген бул күндө жандык исактагы сактоо керектигин айттым. Айткым келген эмес, жадап бүттүм, бирок айтууга туура келди. Балдардын көңүлдүү катарын, кызыл аскерлердин баскандарын карап туруу жүрөккө жылуулук алып келди. Алар Тянь-Шань тоолорунун булуң буруштарынан колуна курал алып, октябрды сактоо үчүн өз эрктери менен келишкен. Бүгүн улуттук формированиянын түзүлгөнүнө 4 жыл. Ушуга байланыштуу бир кызыл аскер: биз октябрдын балдарыбыз, ошондуктан 1917 жылкы октябрды бала энесин сактагандай сактайбыз деди. Жөнөкөй, түшүнүктүү, мындан артык айта албайсың. Акыркы 3 күндө мен өзүмдүн маанайымды өзүмдү түшүнбөй жүрөм. Эч кандай жыйынтык чыкпаган маанайдын пастыгы кыйнагансыйт. Мүмкүн бул мен өзүмдүн жан дүйнөмдү каза бергендигимдин натыйжасыдыр. Мүмкүн жалгыздыгымды сезе баштагандырмын. Эмне үчүн менин маанайым пас? Эч нерсе түшүнбөйм. Биринчи дептердин аягы. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды уктуңуздар.